Ассаламу алейкум, ардактуу кыргыз элим. Кандайсыздар? Барыңыздарга Москва шаарынан ысык салам. Ошол урматтуу кыргыз элим, мына биздин жумуш мондай. Үстүртөлүнө көрсөтчү эмес белем мына. Мындай арканга асылып алып, мындай иш кылабыз да. Бүгүн жумуштабыз. Бирок бүгүнкү эфирге чыккан себеби баягы силерге өз жумушумду көрсөтүп мактанычты эмес, тескерисинче кече жакында эле айтып өткөндөй эле бул Адахан Кимсанбаевичтин тарапташтарына кайрылып коеюн деп чечтим. Адахан Кимсанбаевич өзү да көрөбү билбейм, шыгылып мындай эле айткым келди. Көптөн бери туугандар, сен жакшы, мен жаман болбой эле көп мындай ынтымакка келели, биргеликке келели деп көптөн бери эле айтып какшап, буларды ынтымакка алып келе албайт экенбиз, короче. Булар күндөн күнгө күчөгөндөн күчөгө экен. Кыз боозу энесин коркутат болбой, баягы мусулман болсоң да 1-2 жолу канча жиниңе тийсе да 3 жолу эскерт дейт. 3 жолу эскертип каш дейт андан. Бирок 3 жолу тең кечке жиниңе тийсе жыга эле чап дейт да, анысы кандай. Канча жолу эскертип, бул Адахан Кимсанбаевичтин адамдары менен, тарапташтары менен теңелбей, мындай маани бербей коелу десек, мына аргасыздан саясаттуу каналы аркылуу жана бир мен деле анын фамилия, аты жөнүн атагым деле келбейт, жана Ураимов деген бир чирикке кайрылып койгум келди да. Ураимов, сотко берсең сен мени бер, кыйын юрист турбайсың, сага айтып коеюнчу. Биринчиден кече Бекзат биздин кыргыз бир тууганыбызга сен асылып турсуң. Көрдүм, аябай текеберленип, азан чакырылып коюлган атын кайдагы бир мындай туура эмес аттарды коюп алып, мазактап, күлүп, шылдыңдап, шыгылып текеберленип турсуң. Берки атаңа окшопчу, сага айтып коеюн, Ураимов, чимкирик, чирик. Мындай теңелбейин эле деп атабыз силергечи, дагы деле теңелбейбиз. Таза бок силерсиңер, биринчиден, бир ушуну билип жүргүлө. Ураимов, таза бок силерсиңер. Өзүңөрдү анча эле текеберленип эле, өтө эле сабаттуу көрө бербегилечи, силерге айтып коеюнму, мындай эле айтайынчы. Анчалык сабаттуу экенсиңер, берки Эмил Бекиевиңерди бир аз дагарлатып, мындайчы. Берки Маргаритаңарга дагарлатып ошого сабак берип алгачы макулу, бирөө акыл үйрөткөндө коюп туруп анан. Билем, жана фейк тролл дейсиңер, мына фейк, мына мени канча жолу фейк дедиңер, акчалат дедиңер. Айгүл Жапарова 70 000 төлөп берет экен, ар бир постуна $300 алышат экен дедиңер эле. Анда мен анчалык $300 ала турган болсом, 70 000ден силер окшоп намысымды сатып акчага кызыга турган болсом, мен эмне кылам момундай жашоомду, момундай могу эле жип кармайт да, менин жашоомдучу. Ушундай рисковать этип, мен үй бүлөмдү багып, мындай ушу ак эмгегим менен, колум менен эмнеге акча табат элем андачы, анчалык акча таба турган болсомчу. Бир билип койгула, мени өзүңөргө бизди салыштырбагыла, анан өзүңөрдүн планыңарды эле элге айтып берип атасыңар. Мына таза фейк тролл силерсиңер, так ботторуңор. Мына силердин даже дегенчи, мен даже эмеге чыгарып коем. Силер чириктер, силерге айтайынбы? Жугундукорлор, силерге айтып коеюн. Уже фамилия ат калбай калып, кайдагы аттын барын, аптека уулу деппи, канча мен да скрин кылып койдум эле. Фамилия ат калбай калгансып, Аптекарова дейби, же Аптекарова деп ушундай ат коюп калыптырсыңар. Башка ат калбай калды ушу силергечи. Болгон атты кылып көрдүңөр, кайда бир бечара апалардын кээ бирөөсүнүн сүрөтүн коюп аласыңар. Кээ бир аталардыкын, байкелердикин, биздин мекенчилердин сүрөтүн коюп алып ар кандай жасайсыңар. Силер Бекзаттын антип асылмактуу богуна тең эмессиңер, мындай эле айтайынчы. Аны чыгарып жөнөйүк. Мен ал Бекзатка болушуп чыккан жерим жок. Бекзат өзү деле айтып жооп бере алат. Просто силер мазактап, жана антип Адахан Кимсанбаевич окшоп кылыгыңарды мондай кыйшайып күлүп көчө бир саясаттууга чыгарып турсуң. Эми силерде баары мына фейк дейсиңер, мына. Силер окшоп мен видеону монтаждап жасабайм, ансем деле болот болчу. Кооз кылып, сүрөт коюп, тиңдей кылып, мындай кылып кылсам болот эле. Бирок андай кылбайм. Современем жасайм бирок. Бирок мына күндө ушул эле жүзүбүз менен чыгабыз. Биз эч кандай видео монтаж кылбайбыз.
биз силер окшоп бизди деген анчалык ноутбук, соутбук, анан тигиндей мындай, анан оператор. Мен орозоюңарга кезиккен баргам, силердин канча камера айланайын, канча микрофондоруңар менен жүрөсүңөр. Силер жаманчылык издеген иттер турбайсыңарбы көрсө, силер адам болбой калыптырсыңар. Силерди ынтымакка чакыргым да келбей калды мындан арычы. Бирок мындай силерге айтып коеюн, мындай көп эле текеберленип элдин кыжырына тийбегиле. Урайымов, чирик, чимкирик, момундай эле айтайынчы сага. Адахан Кимсанбаевичтин эмне истесем болот сени бир айланайын. Адахан Кимсанбаевичтин эле ургачтиги орозайыңар. Экинчиси тиги Адахан Кимсанбаевичтин точ өзү экенсиң, айланайын сүйлөгөнүң, текеберленгениң, антип мындай жанагындай Калемпир ТВ, анан Чындык KG деп мындай YouTube каналдар, ошого сатылмалар деп мындай. Чириктер, мындай сатылма, жасалма таза силерсиңер жөн. Биздин акчабыз жок, өлүмүш болбогочу. Кече эле Адахан Кимсанбаевичиңер бир чыны майым жок, чайым жок деп отуруп туруп жүргөн машиналарын көрүп атабыз го, айланайын, вечный недовольный. Адахан Кимсанбаевичиңер дагы эч ким эмес, анан кыйын экенсиңер, тапкылаанын үстүнөн тигини бул дейсиңер. Өткөндө орозайыңарды мындай эле мыйзамдуу жашоо дейсиңер. Мындай эле кармап койсо өлүп калалы дедиңер го, астыңар, астыңар асынып алалы дедиңер го, Андай мына акыйкатсыздык биздин Кыргызстанда сот маселесинде өтө көп, мындай карапайым элдерге деле чыгып жардам берип, ошондо плакат көтөрүп чыкпайсыңарбы? Анан эртең Адаханыңарды деген бир күнү кылмыш 40 жылда билинет дейт. Азыр мейли тайраңдап турсун. Азыр бир күнү бир мыйзамдуулук орнойт. Ошол бир күнү кылган иштерине акыры бир жооп берчү күн келет. Көрөм ошондо силердичи. Баарыбыздын күнүбүз бар андай жооп бергенге. Ошол себеп менен оозум бар деп көрүнгөндө оттогула силер. Адахан Кимсанбаевичтин жугундукорлору арасында жок эмес, бар түшүнүктүү адамдар бар экен. Адахан Кимсанбаевичти колдогондордун арасынан бар. Мен мисалы Айбек менен сүйлөшүп, байланышып кээде мындай адамгерчиликтүү мындай агалар да бар экен арасында, бирок аз да андайларыңарчы, бирок көпчүлүгүңөрчү өзүңөр күн сайын айтайын силерге, эфирге чыгып күн сайын мындай калпайта берип, Адаханыңарды чөтлөй мындай Кудайга теңеп атып, өзүңөрдүн калпыңарга өзүңөр ишенип калыптырсыңар. Айтайын Урайымов, Чимкирик, өзүңдү анчалык эле жөн эле 2-3 жолу высший образованный интеллигент сезбечи. Ошол мага бир жооп берип койчу, ошол интеллигент деген кандай адамды айтат, эмнени айтат, анан фейк деген сөздү да түшүндүрүп койчу. Ошол Урайымов, сен аябай сабаттуу турбайсыңбы? Айтып атпаймынбы, анчалык сабаттуу экенсиңер, өзүңөрдөн баштагыла, бекийиңерди дарылатып туруп бир сире ошону туура сүйлөтүп үйрөткүлө, мындай сөгүнтүп сагынтпай, боктонтпой мындайчы. Аркы Маргаритаңарды мындай туура жагына үйрөтүп, мындай өзүңөрдөн баштагыла биринчи, бирөөгө акыл үйрөткөндөн мурун. Мен силерге айтып келатам башынан бери. Бийликте эмне кыласыңар, Садыр Нуркожоевич, эмне кыласыңар? Карапайым элден биринчи ааламга жол айылдан башталат дейт, анысы кандай бир айылыңарга болобу, алыста ата-энелериңердин ыраазычылыгын алып туруп, бир жакшы иш, бир жакшы проектти баштап туруп, анан мондай ажоолорго тиешкилечи. Недовольныйлар, силерге айтып коеюн, Урайымов, мындай көп аллергия кыла бербечи сен кишини, жөн эле текеберленип, мондай жылмайып күлбөй айтып коеюн. Мен айтып коеюн силерге, орозайыңдын подружкасына да айткам, эмне жыргайсың бир күн ыйлайсың деп. Айтып атпаймынбы, өткөндө эле бир аз күн өтпөй ыйлап дегене эмне бакчар камалбайт деп чыккан. Анысы кандай? Жыргабаганың жаныңда бир чирик экөөңчү бир отуруп алыпсыңар. Кулаан бир типа передача сыяктуу кылып ачып алыптырсыңар. Айтып атпаймынбы силерден? Силер өтө куу экенсиңер. Силер мындай туура жолго түшчүдөй эмес экенсиңер, силерге айтып коеюн. Силер эптеп максатыңар бийликке жетип алуу. Эптеп Адаханыңарды апарып туруп тиги бийлик алып барса эле ошол Адахан баарын жасап салчудай болуп эле, Адахан келсе эле жөн эле продукттун баасы түшүп кетип, бензин бир 2 сом 50 тиынга түшчүдөй болуп эле. Эмне мындай эме болуп атасыңар, түшүнбөйм силергечи. Мейли. Канчалык сабаттуу болосуңарбы, канчалык кооз сүйлөп элдин оюн айландырасыңарбы, бирок силердин чыныгы жүзүңөрдү, алдыгы табактай болгон жүзүңөрдү тигинтип, мен ичим күйгөнү адамга, любой адамга азан чакырылып коюлган атын Бекзатты Богзат деп, аябай мындай басмырлап, шылдыңдап күлгөнүңөр, мындай тойгон күчүктөй болуп депчи, мисалчы сүткө тойгон күчүктөй болуп, анан тиги мул депчи. Ар бир адамдын өз кемчилиги болот, Бу аламда идеальный
бир эле адам болгон, бул биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эле болгон. Даже бул аламга келген даже пайгамбарлар, даже периштелер күнөө кетирип алган дейт. Анысы кандай, силер адамдын кемчилигин антип ондай ачыкка чыгып алып туруп мондай кылбагыла, өзүңөрдүн кемчилигиңерди билгиле силер. Кайдан билесиң, урайым сен төшөккө сүйесиң кечкисин, туурабы? Мисалы ошондой бир минусуң бардыр да. Анан эле силер камерадан эле кыйынсыңар, айтып атпаймынбы, кооз сүйлөйсүңөр силер. Сагызган эч убакта бүркүт болбойт, силерге айтып коеюн, Сагызган эч убакта бүркүт болбойт. Шакал эч убакта жолборс болбойт да, ошону да билип койгула. Канча жолу алыска учабыз деп кооз сүйлөгүлө, мына силердинки сагызган мындай эле жүрөсүңөр силер. Айтайынбы? Мындай бийикке чыга албайсыңар, мындай айтып коеюнчу силерге. Бийикке уча албайсыңар. Адахан Кимсанбаевичиңар деле ошол. Аныңар да оңолбойт экен, короче, шундай эле айтайын. Адаханыңар оңолбойт. Текебер ушул киши турбайбы, Адахан Кимсанбаевич. Ой, чиркин жөн эле, Паткалим дегенче жөн эле Бакиевтердин учурунда жана Галот элек айткан орго, мойнум алам, базар жок кооз сүйлөйт, ал жагына мойнум алам. Кооз сүйлөп, ким менен, мисалы, керектүү киши менен укмуш жөн эле аркы ич агарына чейин кирип чыгат да, арты мененчи. Кереги жок кишиге сыртынан эле сүйлөйт да, алыстан ассаламу алейкум деп ушундай сүйлөшөт да. Булчу адамдын мондай акчасына, байлыгына, бийлигине, андай положениясына карап андай болбош керек. Кедейби, байбы, балекетпи, эл менен болуш керек. Ошондо өлбөйсүң. Эл менен эсеп. Азчылык көпчүлүккө баш ийиш керек. Чириктер, силерге моундай эле айтайынчы. Уже силерди ынтымакка чакыргым деле келбей калды. Чакырбасаңар, ошентип нааразы болуп өтө бергиле, ошентип өмүрүңөрдүн акырына чейин ошентип нааразы болуп жүрө бергиле. Силерге айтайын. Бирок мындан кийин токтоткула, жанагындай концерттериңерди жасалма, күндө мындай сценарий чийип алып, анан чириктер, айтып коеюнчу, фейк деп дайыр жолу баса бергиле деп айтайын. Фейк дейсиңер, фейк. Мына фейк. Өз жүзүм менен фейк. Мына өз жүзүм менен күндө айтам өзүмдүн оюмду. Жакшылыкка чакырдым силерди, постоянно элечи. Постоянно жакшылыкка чакырам. Чириктер, жана саясаттууңар, мууңарды кошочу силердинчи. Башка сөз оздон чыгып кетейин дейт да, анан дагы чыгасыңар эртең сабатсыз, мабатсыз деп. Эмил Бекиевиңерге окшоп эле коеюнчу, алардын деңгээлине түшүп. Кече дагы күлүп коесуңар теге Бекзаттын деңгээлине деп туруп. Бекзаттын богуна тең эмессиңер силер, айтайынбы? Садыр Нурболдошто кой, тиги туалетке кийген тиги домашний шлёпкасына тең эмессиңер силер, айтайынбы? Анчалык өзүңөрдү күн сайын чыныгы жүзүңөрдү билебиз, силердин эмне оюңар, максатыңарды билебиз. Силердинчи, бирок Адаханыңарды да билебиз эмне экенинчи, бирок Адаханыңарды күн сайын ылдыйдан момдай чүрүп элесиңер, аны момдай чүрүп бардасыңар. Ошону бир билип койгула. Силерге айтып коеюн, мындай кыжырга тийбей жүргүлөчү болду, мындай. Чыкпай эле кой, ушул эмне нерв коротуп, эмне кереги бар дейм да, мындай тынч эле, мындай сабырдуулук менен өз жашообузду көрүп эле, ак эмгегиң менен тапкан акчаңды алып коюп, ата энең менен чалышып сүйлөшүп коюп, шүгүр кылып жүрбөйсүңөрбү? Жок, силердин максатыңар күн сайын жана баптистердей эле болуп эле, чогулуп алып эле эптеп бүгүн эмне кылып жамандайбыз? Так, бүгүн моуну кылыш керек болуп калды. Бүгүн могу жерин жакшылап жамандасак, муягы өтпөй калды чота. Садырдын бул жагын айталы. Бул жагын жамандайлы деп, Амир сапка баш ийбеген чириктер. Айтайынбы силерге, могу мечитке барып туруп деле намаз окусаңар, ошол Амир сапка баш ийбесеңерчи, ошол намазыңар кабыл болобу биринчи? Ушуга эле жооп бергилечи. Биз деген Садыр Нуркожоевичти айтып элебиз, кылган ишин айтып атабыз дейт. Буга чейин кайсы президент ушундай иштеди эле, могу эле жооп бергилечи. Адаханыңарчы макул тетинде үйүм бербей эле койсун, айланайын чөнтөгүнө 1000 сом садакка чыгарып берсинчи ошол киши. 1000 сом эмес, 100 сом чыкпайт ал кишиден, айтайынбы силерге. Шундай текебер экен, ал деле жашоосуна ага деген баары төлөп бериш керек экен. Ал типа окуптур, чокуптур, кооз сүйлөгөндү үйрөнүптүр, ошол себепке, ошол окуган үчүн, эчтеке кылбаган үчүн адамдар ага баарын түзүп бериш керек. Анын максаты ушул. Президент болуп алуу. Билем, алыңар президент болсо мени биринчи каматарын билем аны. Айтып эле келе атпайсыңар, коркутуп үркүтүп келе атпайсыңар. Кетет агаң кеткендей мынтесиң деп. Жок, айтайынбы? Мен эч кимдерден коркпойм. Өлсөм азыр деле мына бир жипте отурам мына. Бир жип аяктан туура эмес болсо эле үзүлөсүң, өлөсүң да. Бул жараткандын буйругу. Жерде кетип баратып, түп-түз басып баратып өлүп калышың мүмкүн, туурабы мисалчы? Антип анан силер текебер болбогула, чириктер, силер өзүңөр баштайсыңар, баары ушуга окшогон оюндун баарын, ушуга окшогон бурмалагандын баарын
аты жок жанагындай көрүнгөн Facebook'ка отуруп алып чиркин жөн элечи. Андан кийин жөн эле сүйлөйсүңөр дагы, кооз сүйлөп, нервке тийип сүйлөп алып туруп, мыйзам дейсиңер, мыйзам чегине келип туруп бир аз жоопко тартайын дегенде чыканактай боло каласыңар го, айланайын, чыканактай боло каласыңар го. Орозайым Нарматовага жана болушуп чыккан жылдыскан жолдошов эжеке, жанагы Жанаракаев, жанагы чириктер, силерге айтайынчы, ушундай эле айтам баарыңарга, сотко бермек камап салгыла мени, аттырып салгыла баары бир мага. Силерге айтайын, байыны Азирет Осмонов жана блогер, журналист келип туруп интервьюсун көрсөңөр, интервьюс Аскар Акаевтай эле сүйлөдү, айтайынбы? Отуруп алып кооз сүйлөгөн жагынан. Ал чыканактай эмес беле омай? Ал кичинекей кыз, аны силер чүтле садикке алып баралы деп өдүңөр беле аны, Баягы болушуп, ушу кенедей кызга алы келди деп тилин көрдүңөрбү? 2 канча метр экен, Мына туруп алып туруп, мына Матраимовтарга деп туруп дагы тийишти эле, мына Матраимовдун тарапташтары да эмне кылып ийди? Орозайым, ошол акыркы күндөрү сенин да күнүң келатат, акырындык менен. Звезда эмес сен. Акыркы күндөрү кайсы жолду тандадың, ким билет. Бирок му секта жолуңардан артка кайткыла. Садыр Кожоевич өтө кечиримдүү адам. Даже кырсык болуп өз баласын сүзүп кеткен адамды, баласын өлтүрүп алган адамды кечирип койгон, айтайм. Силерди дагы кечирет. Баарын кечирет. Аллах Таалам баарыбыздын кылган күнөөлөрүбүздү кечирет экен, биз эмне болуп турубуз кечире албай. Эгерде келгиле ынтымакка десеңер, мен барам силердин каалаган жериңерге барам. Болду, жетет, келгиле. Урушуп талашып эмне кылабыз, андан көрө бир проект менен чогуу иш алып баралы десеңер, мен барам силерге, ар дайым даярмын. Бирок жок, болду, токтобойбуз. Биз ушундан ушул күчөбүз, биздин сектабыз мындан ары өнүктүрүп өсөбүз. Отко сыйынып тиги бул кетебиз деп Адаханыңарды тиги портрет кылып ошого сыйына турган болсоңор, анда мен Садыр Нуркожоевичту жана кыргыз элинин 80% элди колдогон элди, силерди зек, шакал, анан шакалдар, зектер, түркөйлөр, сабатсыздар деп айттырганга мен айттырбайм силерди. Күндө мен элдин атынан сүйлөө деп калышат экен анча-мынча. 80% элдин атынан сүйлөйм силерге. Силер жанагы Калемпир ТВга акча төлөйт, чындык кежиге акча төлөп, булардан ким төлөп атат деп атат, Буларга ким төлөйт деп. Мага да айтып атышат, ким буларды чыгып аткандарына акча төлөйт, ким каржылайт буларды дейт. Ким каржылайт? Эч ким каржылабайт мени, эч ким каржылабайт. Алланын аты менен касам ичип айтам, айланайын, ушинтип айтайынбы силерге? Силер касам ичип айткылачы, ушинтип күндө ушул аты жок эмелердин баарын ар бирөөбүздө 7-8ден Facebook'убуз бар, аккаунтубуз бар деп айткылачы, бирөөң ушу касам ичип айткылачы. Урайымов лично сен айтчы, ушул саясаттыбы, маясаттыбы, ушу Орозайым лично өзү отурат деп айтчы. Отурбайт дечи. Силер деген өзүңөрдү акылдуу сезбегиле силер. Силер кооз сүйлөгөндү гана билесиңер, кооз. Силер деген керек болсо даже билбейм, туу өстүргөн, себепчи болуп алып келген ата-энелериңерге кандай кайрымдуулук мамиле кыласыңар билбейм го. Бирок ошол биз ааламдагы бейишибиз болот, ошо ата-энелерибиз. Ушул Адаханыңарга күйгөндөгүдөй ушул апаңарга да күйүп койгулачы, айланайын. Чалып жазып, теги ден соолугуңар жакшыбы деп бир мал чалып койгулачы, ошол Кудай билет ошонучу. Кошоор ошол ата-энеңерди ушунча сыйлаарыңарга. Кыргызды койгула силер, туугандарыңарга жардам бергилечи. Мына мен канчадан бери силерди айтып келатам, Москвага келгиле, чогулалы, бомждар кыш келатат, тоңот, өлөт, канча деген кидалалар болот, ошолго биргеликте иш алып баралы деп силерди канча жакшылыкка чакырдым. Жаны да танасыңарбы, калп дейсиңерби? Макул мени көрүп алып туруп эртең дагы чыгасыңар да, тигин атын атабай эле коеюн дедим эле деп алып туруп чыгасың да, айланайын, Сен жана Урайымов сага айтып коеюнчу, мына мен носкиим көрдүңбү? Моого тең эмессиң сен. Түшүндүң да? Сен Садыр Нуркожоевичту кой, Бекзатты кой, носкиди көрдүңбү? Ушуга тең эмессиң сен. Мындай ушул сен жүзүң болот. Ошол үчүн бирөөнү кемсинткенден мурун өзүңдү ойлонгуң, эртең эмне болоорун. Ошол туугандар, Жанара Сатыбалдиева деби эмне дейт? Эжекем кимди кескен тат? Мени кескиле, айланайын, сойгула. Ошол туугандарым, жумушта отуруп
Мен өткөндө эле айтып өттүм эле го, менин кичине колум Facebookка көнүп калган. Карап, не жаңылык болду экен деп карап ачсаң эле ошентип Адахан Кимсанбаевдин тарапташтары тигинтип Бекзат бир тууганыбызды өтө каралап чыгарып коюшуптур. Анан мен да четте тура алган жокмун. Биз өзүңөр айтмакчы, биз до концабыз. Кулап калабызбы, жыгылып калабызбы, биз акырына чейин бири-бирибизди силер окшоп жардан түртүбөйбүз. Кошо сүйлөшө кетебиз. Даже бири-бирибиздин эгер ооруп кала турган болсок, бири-бирибизге даже бөйрөктөрүбүздү бергенге даярбыз. Ошону бир билип койгула. Бекер эле силер окшош акчага сатылма эмеспиз. А силер кыргыз элине мына Самир Нул дейсиңби? Эй, чирик, мына чыкчы мага могу эме менен мага. Кана чыгасыңбы? Чыкчы. Запрос тастачы, мына жазып атпайсыңбы? Тастачы. Кел экөөбүз видеобуз менен сүйлөшөбүзмү? Чыкчы, мына маякта 100 киши отурат. Ушунун астына чыга аласыңбы алдын жазгандан кийин? Чыкчы мага, запрос тастачы. Эй, сен сүрөт-бүрөтүң эчтекең жок. Сен духуң жетпейт мен менен чыкканга. Силер деген алдыгы диванный эксперттер, чириктер. Айтып атпаймынбы? Жугундукорлор. Любойың маяктан чыкчы мага эмеге. Адахан Кимсанбаевчың болобу, кимиң болобу. Запрос таштагылачы, кимиң чыга аласыңар эне. Могу именно азыр. Кана Самир Нул сүйлөп атасың. Энеңди менеңди болуп атасың. Мына. Эй, Урайымов, көрдүңбү кандай сабаттууларың бар экен? Либо өзүң жазып атасың ушунучу. Колуңардан келбеген ишти сүйлөбөй жүргүлө, ошону түшүнчү. Мындай колуңардан кыла турчу иштерди сүйлөгүлө, мындай силерге айтып коеюн. Мындай жазганда дагы мындай жооп бергиле, мындай ар бир сөзүңөргө. Мен любоюңарга жооп берип келгем. Мына мени деген аял кишилер менен айтышат деп жазып чыгарбадыңарбы? Силерди айтып коеюнчу. Жигиттикти намыс өлтүрөт дейт. Силердин орозайыңар мени өзү чакырган болчу. Эркексиңби деген мага. Кел деген. Алдыма кел деген. Мен эркекмин деп баргам ага биринчи күнү. Кыз киши деп мындай тура эмес, баягы биринчи күнү барып мындай угуп көрдүм. Эми аябай силер кооз сүйлөп кыйын экенсиңер. Экинчи күнү барып көрдүм. Камера күйөөлүккө чейин айланайын, уккандан кийин жота кой. Мен өзүмдүн тилим менен эле чүнүктүү кылып айтайын деп туруп кеттим. Мени аялдар менен айтыша аласың, тигинте аласың дейсиңер. Эркегиңер барсыңар ушул достойный бир эркегиңер бар силерди. Бекзат силерди канча жолу чакырды эфирге? Эй, Урайымов. Сени канча жолу чакырды сени? Келбей туруп эле аркасынан сүйлөп жүрөсүң постоянно. Канчалык эркексиңби, барбайсыңбы, чыкпайсыңбы эфирге? Эмне болуп атасың канчалык? Туруп алып туруп анан бекийиңер өткөндө мени бойго чык дейт, айланайын 40ка чыгайын деп аткан киши. Менин кызым 5-класс окуйт. Эртең алды эле телефон чукулап азыр отурат. Мени көрүп алып эртең мен кызыма ушундай тарбия берейин, атасы тигинтип согуш мушташып жүрөт, келес болуп жүрөт деп. Ойлонбойсуңарбы ушундай? Ал бекийиңердичи барып туруп өпкөсүн үзүп коюш бат эле анычы. Бирок эртең дагы чыгасыңар да карган эмен сабап кетиптир, толук немен сабап салыптыр деп, эй. Булар өлмөй болдуңар деп. Ошол туугандар, настроениеңарды силерден суранарым, бузбагыла, буларга бузбагыла. Макул, менден кээде күнөө кетсе, туугандарым туура эмес айтып аткан болсом, эми ар кандай случай болотму? Баягы кээде туура эмес айтып алышым да мүмкүн, бирок кечирим сурайм баарыңардан. Бирок уже булардыкы предел жетип кетти туугандар, мына айтайынбы? Жетип кетти уже бул жанагы Адахан Кимсанбаевдин жугундукорлоручу. Айтып атпаймынбы, арасында жок эмес бар. Жакшы адамдар бар экен, арасында жакшы адамдар түшүнгөндөрү бар. Бирок алар да урушуп кетпейбиз, кээде чыгат, личкага чыгып сүйлөшөбүз, чалышып турабыз. Мындай туура түшүнүшкөн адамдар бар экен. Эми мен каалоом, тандоом дейт, ар бир адамдын өз каалоосу, тандоосу бар. Мен бирок слишком аша тээп кетип, аша чаап кетпеш керек да туугандар, эй. Ар бир нерсенин предели болуш керек да, мисалычы. Мисалы согуштун учурунда тиги душмандар бири-бирин деле мисалы мындай выходной же тигиндей деп мындай бири-бирин сыйлап ушундай кылып алышып экен да. Буларды бир кыргыз болуп айтып жүрөм мен. Өкүндүрүчү нерсе бир кыргыз болуп туруп экиге бөлүнүп атабыз депчи. Силер намысыңарды саткан иттерсиңер мен үчүн. Ит жакшы силерге да, пайдасы бар аны үрүп мындай. Мындай билбейм силерди эмнеге теңеш керек. Билбейм, мындай ит жакшы силерге караганда. Ит дегенде келбейт. Эшек да жакшы силерге караганда. Анын бир суу ташса да бир пайдасы бар анын. Билбейм, силердин зыяныңардан башка пайдаңарды деле көрө албадык. Калп эле кыргыз эли деп күйүмүш болбогулачы.
Силер күйбөйсүңөр дагы силер. Эй, Самир Нул деп атпаймынбы? Самирсиңби атың? Эй, сен Орозайым өзүң отурасыңбы монда? Же кимсиң? Урайымов сен өзүңсүңбү? Короче, уктуң да, могу сен өзүң болуш. Чык, кир могу эфирге, кир, айтып атпаймынбы? Жүзүңдү көрсөтчү, сүйлөгөнгө жараша. Катуу сөгүнүп турбайсыңбы? Кирчи эфирге, мага кирчи. Айтчы мына могу болгон жүзүңдү айтчы. Айтайынбы сен Адахан Кимсанбаевичиң? Теке бер аның ит. Ит, жок, ит да эмес, ал ит жакшага караганда. Теке бер, короче. Аның адам болбойт дагы, өмүрү мындай президент болбойт. Ошону бир билип кой. Айта аласыңбы жүзүң менен сен монтип айта аласыңбы? Эмне эле жашынасың? Айта аласыңбы? Чык, мына жөнөт запрос. Мына мен кыйынмын, мен айта алам дечи. Фейк деген ушул силерсиңер. Тролл, бот деген силерсиңер. Ошон үчүн мындай сөзүңөргө туруп жүргүлө айтып коеюн силерге. Арыдан бери болгула акыркы күндөр. Аша чагып кетпей жүрүнө. Силердин сөзүңөр менен бир эчтекеңер, биздин эчтекебиз эчтеке нерсе болуп кетпейт. Ошол кыргыз элим, баарыңыздарга ысык салам. Настроенияны чүрбөгүлө булар. Эй, ит жүрө берет, кербен жүрө берет, маани бербей эле коелу деп жүрөсүң да. Жок да, булар атайын кыжырга тийип, ар кандай жол менен, ар кандай ыкмалар менен күнүнкүсү күндө булар иштебейт, булар билбейм, бир иштеген деле ишенбейм булардын. Булардын иши ошол эл жамандаган. Жана фейк майк дейт, ошол эл жамандатып, митингке киши чогултуп, ушундай да булардын чириктери. Кыргыз эли да болот экен. Ошол туугандар, мына биздин жумуш жалаң бийикте жүрөбүз биз. Мынтип коюп анан жалгыз келатып, ойлонуп, Кудайым буйрса баары жакшы болот. Бизде баары оңолот буйрса, иншалла деп коюп. О, ылдый чөсүң да монтип коюп, где-то бир саатта түшүп каласың. 1 сааттын ичинде ойлонуп отуруп, Кыргызстан жөнүндө мындай кылсам, мындай салым кошсом, бул жерин мындай кылсам жакшы болот эле, мындай болот деп өзүмөн өзүм ишти айтып этем. Бир туруп бир аябай бир чоң кызмат дебейин, бирок эл үчүн бир жардам тийген депутат болбойм мен, ал позорный должность. Бир келечекте бир нерсе болуп кетем, кайра бомж болуп кетем, ушинтип туугандар күн өтүп атат. Кудай буйрса ушул өз мекенибизге, өз жерибизге да кетерибизге аз калды окшойт биздин дагы иншалла. Оңолуп атабыз, өсүп атабыз. Садыр Нуркожоевич, Камчы Кыдышевич жана ошондой эле элим жерим деп чын ниетиме иштеп аткан бардыгын жараткан өзү колдосун. Жана ошондой эле Садыр Нуркожоевичту мына чыныгы иштеп атканын, чыныгы көрүп, мына колдоп аткан баарыңыздарга, ар бир патриот инсанга баарыңыздарга терең таазим этем. Ушул боюнча кете берели, ушул боюнча токтобойлу. Ошол туугандар, мына астей үстүнөн бери түшүп келатам, аз калдым. Түшөйүн, бул иттерге теңелбей эле коеюн. Баарыңарга салам туугандар, ассаламу алейкум. Ошол настроениеңарды чүрбөгүлө, ишенбегиле, самый главный бул иттерге, оюндарына алданбагыла. Эртең шайлоо болот, өз ниетибиз менен татыктуусун тандап шайлоо болобуз. Буйрса иншалла. Тетиги 120 мурунку чириктер да келген тат дейт, жана депутаттар. Билбейм, кайсары менен келген тат, мейли. Эме жаратканым каалабаса, жалбырак бактын жалбырагы жерге түшпөйт дейт го, анысы кандай, баары жаратканын буйругу менен болот. Анан Кудайым буйрса, ниеттен да зависит эткен да, мисалы, элинин ниети кандай болгон болсо, ажоолору ошондой болот дейт. Мисалы, мурунку ниетибиз башкачараак болчу го дейм, мурунку ажоолору менен салыштырмалуу. Азыр мына көпчүлүк эл ыйлап, канча деген аталар, апалар ыйлап, сонун колдоп, коргоп, мындай шайлап алдык азыркы ажообузду. Мына Кудайым буйрса, жылыш бар. Биздин ажообуз ак жолтой ажоо, каяка барбасын, Кудай буйрса, сонун келатат. Буйрса, бир 10 жыл, мен 10 эмес, бир 20 жыл, 30 жыл деле президент болсун дейм. Вообще тиши түшүп, вообще абышко баспай калганча президент болсун. Колдой берем ошого чейин деле.